шаардагы оңдоп түзөлөрдүн катарында жакын жердеги мазарлар бардыгы жабылган. Ушу жамаатка бир жакшы максатта түшүнүктүү кылып түшүндүрүп коелу деп. Анткени башка тарапта айтылса, мисалы имамдар айтпай башка тарап айтылса, мажбурлагандай көрүнөр. Шаардын ичиндеги мазарлардын бардыгы жабылган, толгону ham, толбогону ham. Мындан ары коюлунбайт. Бардыгы сырт жактан атайын жери берилет, ошол жакка коюлат. Биздин маалянын мазары өзүнчө, тигинин малы өзүнчө эмес, бардыгы бир кошулуп берет. Ал уруу, бел уруу кылып элечи. Ал эми анын орду шарият боюнча вакф эсептелинет дагы, коюл элек жерлерине мечит, медреселер гана салынат. Ал эми коюлуп калгандары эми вакф болот, канча бир жылдан кийин эскиргенде колдонулат, болсо эскиргенге чейин ошол бойдон калат. Ошого өзгөчө шариятта кандай болуп калды дегенде, биз имам катары шариятты канча жыл окуган катары 10-15 жылдан бери ушул жаатта кетип атабыз. Айрыкча мына фикый өкүмдө Ханафи мазхабыбыз боюнча шарият хадисибиз бул нерседе вакф ошол бойдон калат. Палан кабырга койсо жаннатка кирип кетет деген тема жок. Мусулман адам өлгөнгө чейинки кылган амал эсепке алынат да, өлгөндөн кийин каяка коюлса разница жок. Алла өз сактасын, бир жер көчүп кетип, жердин астында калып кетсе деле, эгер жакшы амал кылган болбосо ошол жерде рахаттанат, жаман амал кылган болбосо азапталып кете берет. Аллах Таала туура түшүнгөнүңүздөр үчүн барыңыздарга Аллах ыраазы болсун.